2000 сомго бааланган Сарымай жана Сыр жаңы жылдык белек катары түп айылындагы жашаган көрүүсү, угуусу начарларга жана биринчи-экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга Сүт булак жабык акционердик коому тарабынан берилди. Кайрымдуулук тизмесине түшкөн адамдар өздөрүнүн ысымы чыкканда кубануу менен белектерин алышты. Өзүмдүн бала чакама уз тийгизип, дасаркондун ичинде баарына ырылып, үч жактан келген жакшынакай белек болду деп баарын эметтерем деп. Жаңы жылда аларга да ийгилик каалайм. Кайрымдуулук акцияларды 10 чакты жылдан бери жүргүзүп келатабыз. Себеп дегенде азыркы заманда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо, мусулманчылыкта айтканда соопчулук деп коет экен. Дайыма ушул кара-картаң ушундай ден соолугу чектелген адамдарга ушундай акцияны жүргүзүп келатабыз. Чогулган топтун арасында тизмеге түшкөндөрдүн келгени, келбегени же болбосо Сыр менен Сарымайын баштыгына салып, биз барганча үйүнө кетип калганы бар. Түп айылында жашаган 16 адамга, угуусу, көрүүсү начар болгон адамдарга Сүт булак жабык акционердик коому жаңы жылдык белек тапшырышты. Бул канчалык деңгээлде чын калп экендигин бүгүн биз түп айылында жашаган адамдардын бирөөсүнүн үйүнө келдик. Вероника Капелова кичинекей кезинен бери Кыргызстанда өсүп чоңоюп, түп айылында түтүн булатып, очор бачарлуу болгон. 40 жылдан ашык убакыт ар кайсы кесипте иштеп пенсияга чыккан. Учурда кызы неберелери менен бирге турат. Бүгүнкү күнү Вероника Капелова дагы кубанычта. Анткени айылдын каарыларынын катарына кирип, жаңы жылдык белек алып олтурат. Хороший, вкусный, хороший, заслуженный у них сыр. И не только сыр, масло, деньгами. Нам помогает Каракольский филиал Сүт булака. Эмиль. Всегда они к нам относятся добросовестно, хорошо, помогают нашим инвалидам. И мы ежегодно получаем какой-то от них подарок. Мы очень благодарны им. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды унутта калтырбайлы деп коңгуроо кагып, чуркап жүргөндөрдүн айтымында мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүнбөй. Белек эмес, куттуктоо сөз дагы айтылбай калат. Алардын айтымында жөнөкөй күндөр эмес, бир гана майрам күндөрү эске алып койсо ыраазы болушмак. Мен мисалы үчүн болор экен, 248 киши бар, ошолордун үйлөрүнө барганда, аран жашагандар да бар, жакшы жашагандар да бар. Баары эле тиги бирдеме алгыбыз келет дейт, эми жок да, эми кантип тиги берет. Мисалы үчүн буларда деген азыр пенсияда эле аз. Анан бир гана бизге жанагы 1000 сомду пенсиядан тышкары берет Светке деп. Себеби анын баары жанагы жолго деген, газ деген, отун деген баарын бириктирип гана 1000 сом берип койгонда. Бу деле баары бир жетпейт. Жаңы жылдык белек алгандар бир гана Түп айылдык округунда жашаган мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Ал эми Ысык көл облусунда 60тан ашык айыл бар. Талайбек Килипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык көл облусу, Күндөлүк.